Эгерде сиз да эч нерсеге жетишпей, убакытты туура пайдалануу жолуну билбей жүрсөңүз, убакыт жок деп жүрүп, өзүңүздүн ойлогон ой максатыңызга жетпей калган учурларыңыз болсо, анда сиз Кыргызстандын белгилүү аалымдарынын бири Максат Ажы Токтомушевден сабак алыңыз. Себеби бул инсан бир гана дин жолунда эмес, динден сырткары да баардык нерсеге жетишет. Бокс жана күрөштүн чебери, улакчы десек да болот. Мындан сырткары 5 тилде сүйлөйт, дүйнөгө саякат кылат, балдарды окутат, YouTube'ка видео тартып, элдердин суроосуна жооп берүүгө да жетишет. Бизнесмен жада калса Тиматинин бургеринин ачылышына да барып катышууга жетишкен инсан. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, сиздер менен Бек Шамиров. Бүгүнкү видеобузда биз Кыргызстанга 2 ирет муфтий болгон Максат Ажы Токтомушев тууралуу бир нече кызыктуу фактыларды айтып берүүнү туура көрдүк. Андыктан достор, Кыргызтоп каналын колдоо иретинде бул видеого бир мага жакты белгисин коюп кетиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбыз сөзсүз кызыктуу болот деген ойдобуз. Себеби Максат Ажы убакытты эң туура пайдаланган инсандардын бири. Башкача айтканда, бул видеону аягына чейин көрүү менен Максат Ажы Токтомушевдин өмүр баянынан сырткары да башка бир пайдалуу маалыматтарды аласыздар деген ойдобуз. Андыктан бул видеону сөзсүз аягына чейин көрүңүздөр. Биринчи факт: Максат Ажы Токтомушев бокс чебери. Муну интернетке жайылган видеолордон эле байкасак болот. Бул видеодо Максат Ажынын көп убакыттан бери машыгып келгендигин көрүүгө болот. Мындан сырткары көптөгөн спорт түрлөрү менен машыгат. Спорт менен машыгуу бул сүннөт. Ошол себептен Максат Ажы спортко болгон сүйүүсүн, спортко болгон кызыгуусун жашырбай эле ар дайым көргөзүп келет. Эң кызыгы достор, бир эле бокс менен чектелип калбастан, күрөш боюнча да өнөрү бар. Аны бул видео аркылуу көрүүгө болот. Мындан сырткары булчуңдарды чоңойтуу үчүн да залга барып машыгып келет. Башкача айтканда, бир эле спорттун түрүнүн чебери болбостон, баардык жактан өзүнүн чеберчилигин көргөзүп келет. Кыргыздардын эң кооптуу оюну бул көк бөрү оюну. Албетте, бул оюн бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзү боюнча кооптуу оюн деп таанылган. Башкача айтканда, бул оюнда эр жүрөктүүлөр гана ойноп өздөрүнү көрсөтө алат. Албетте, алардын катарында Максат Ажы Токтомушев да бар. Көкбөрү оюндарына барып улакчы экендигин да ар дайым көргөзүп келген инсан. Демек достор, биринчи фактыбыз бул Максат Ажынын спортко болгон сүйүүсү болду. Келиңиздер эми башка кызыктуу фактыларга да өтөлү. Ошондуктан мынакей атчылыкты багып атасыздар, баарыңыздарга расход кылып атасыздар, бактырып атасыздар. Буга биздин жүрөгүбүз кичине кысылып калбасын. Кудайга шүгүр, бул садаканы соон алабыз. Буга береке келет, жакшылык келет. Максатбек Ажы Токтомушев 1973 жылы 9 августта Ош облусунун Каракулжа районундагы Каракулжа айылында соодагерлердин үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. 6 бир туугандын эң кенжеси. Максатбек Ажы үйлөнгөн, 6 баланын атасы, 4 уулу жана 2 кызы бар. Эң кызыгы, үй бүлөсүнүн сүрөттөрүнү интернетке чыгарган эмес. Жана дагы бир өзгөчөлүгү, Максат Ажы өзү да интервью бере бербейт. Башкача айтканда, өзүнүн жеке жашоосуну интернетке жаюуну каалабаган инсандардын бири. Максат Ажы Токтомушев 1991 жылдан 95 жылга чейин Ош айыл чарба институтунда билим алып аяктаган. Андан кийин Пакистан өлкөсүнө барып, медреседе 7 жыл илим алган. Дал ошол Пакистан өлкөсүндө жүрүп, урду тилини да үйрөнгөн. Бүгүнкү күндө бул тилде Индия, Пакистан өлкөлөрүндөгү элдер сүйлөшөт. Жалпы дүйнө жүзү боюнча 100 миллиондон ашуун адам урду тилинде сүйлөй алышат. Алардын катарына албетте Максат Ажы Токтомушев да кирет. Мындан сырткары араб, орус, кыргыз жана өзбек тилдеринде Максат Ажы Токтомушев эркин сүйлөй алат. Sahabalarning yuraklarin ulfat va muhabbat biriktire olmak emassiz. Медреседен башталган эмгек жолу. Болочоктогу муфтий Пакистандан окууну бүтүп келгенден кийин 2005 жылдан 2013 жылга чейин Абдулла ибн Масуд медресесинде окутуучу болуп иштеген. Ошол эле учурда 2 жыл 2008 жылдан 2010 жылга чейин Бишкек шаарынын 7-кичи райондагы мечитинде имам болгон. Андан кийин Бишкек шаарынын казысы болуп 3 жыл иштеген. 2013 жылы муфтийдин орун басарлыгында дайындалган. Ал эми 2014 жылдан 2021 жылга чейин Кыргызстан мусулмандарынын муфтийи болгон.
2017 жылы муфтийди шайлоодо жалгыз талапкер катары катталып, кайрадан муфтий болуп шайланган. Башкача айтканда 2 рет Кыргызстанга муфтий болуп бере алган. Муфтийнин кызматы эмнеде? Максат Ажы Токтомушев Кыргызстанга 7 жыл муфтий болуп туруп, Кыргызстандагы мусулмандар үчүн эмне кылып берди деп жаткандарда албетте арабызда бар. Келиңиздер анда дал ушул суроого жооп берүүгө аракет кылалы. Муфтий деген ким жана анын кандай милдеттери бар? Муфтий бул мусулмандардын диний, юридикалык маселелери боюнча чечим чыгарууга укук берилген дин адамы. Кыргызстанда 4 жылда 1 рет шайланат. Муфтий Кыргызстандагы мусулмандардын кызыкчылыгын коргой турган адам. Салттуу ислам динин таралышына өз салымын кошуп, диний маселелерди чечүүдө өзүнүн курамы менен иштей алып барат. Өлкөнүн дин жаатындагы көйгөйлөрүн чечүүнүн жолдорун издеп, мамлекет менен диндин ортосундагы көпүрө болуп берүүчү адам. Башкача айтканда, Кыргызстандагы мусулмандардын укугуну коргоп, ошол эле учурда тынчтыкты сактап берүүчү адам. Албетте Максат Ажы Токтомушев 7 жыл ичинде диндин өнүгүүсүнө өтө чоң салымын салды. Бул нерсени биз айтпасак деле көрүнүп турат. Максатбек Ажы Кыргыз Республикасынын социалдык, экономикалык, руханий жана интеллектуалдык потенциалын өнүктүрүүгө кошкон өзгөчө салымы үчүн достук ордени менен сыйланган. Максат Ажы бизнесмен, бул тууралуу Чубак Ажыда айтып кеткен. Мындан сырткары Максат Ажы бизнеске болгон кызыгуусун көптөгөн бизнес ачууларга барып катышкандыгы менен көргөзүп келет. Өзү кандай бизнес кылат, өзү эмне жумуш кылат дегендер да албетте бар. Эгерде өзүнүн жеке бизнесине токтоло турган болсок, Максатбек Ажынын өзүнүн айтымы боюнча ары багат жана мал багып, мал кармап келет. Дагы бир кызыктуу факт: Максатбек Ажынын YouTube'да каналы бар. Ал жака элдин суроолоруна жооп берип киргизип келет. Башкача айтканда, Чубак Ажы сыяктуу элдердин көйгөйүн чечүүгө аракет кылат. Мындан сырткары Instagram'да да баракчасы бар. Instagram'да да диний маселелерге жооп берип, элдин көйгөйүнү ар дайым чечүүгө жардамын көргөзүп келген инсандардын бири. Достор, биздин видеобуз соңуна чыкты. Бул видеону аягына чейин көрүп, ар дайым Кыргыз Топ каналын колдоп келгениңиздер үчүн баарыңыздарга чоң рахмат айтып кетебиз. Эгерде сиздерге оор келбесе, бул видеонун ссылкасыны башка бирөөлөргө да досторуңузга жиберип бөлүшүп коюңуздарды суранабыз. Себеби азыркы учурда Кыргыз Топ каналы ар бириңиздердин колдооңуздарга муктаж болуп жаткан учуру. Баарыңыздардан бул видеону башкалар менен бөлүшүп кетүүңүздөрдү суранабыз. Жана достор, кийинки видеолорубуз ким тууралуу болсун, же болбосо кайсыл өлкө тууралуу болсун, аны да комментарийге жазып калтырыңыздар. Сиздер менен ар дайым Кудайбек Шамиров болду. Кийинки видеолордон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.